Коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штабтын 19 февралдагы маалыматына караганда, акыркы бир сутка ичинде COVID-19 жана пневмониядан 3 адам каза болду. 83 кишиге вирус жаңы жуккандыгы айтылды. Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча, коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдеттен 1448 бейтап каза тапты. Ал эми инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 85 772 адамга жетти. Андан айыгып чыккандардын саны 82 583 адам. Ооруканада вирустан 411 бейтап дарыланууда. Ал эми үйүндө 386 бейтап дарыланып жатат. Бишкекте бекилип калган үйдүн ичинен эркек кишинин жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 18 февраль күнү саат 20:44 чамасында Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаардык башкармалыгынын куткаруу кызматынын куткаруучулары Калгакиев көчөсүндө жайгашкан батирдин жабылып калган эшигин ачышканда, батирдин ичинен 1957 жылы туулган эркек кишинин жансыз денеси табылган. Маркумдун жансыз денеси ИИМдин кызматкерлерине өткөрүлүп берилди деп айтылат маалыматта. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы Ош жылуулук электроборборуна коммерциялык кыймылсыз мүлк объектилерин мыйзамсыз кошуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин иликтөөдө. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Ош шаардык ЧЭБтин жетекчилиги коммерциялык объектилердин ээлери менен тил табышып, жылуулук менен жабдуу тутумдарына техникалык туташуу эрежелерин бузуп, капиталдык курулуш объектилеринин техникалык параметрлерин эске албай, ЧЭБке Ош шаарындагы ири соода объектилерин, атап айтканда жеке менчик мончо, спорт залдар, медициналык клиникалар жана көп кабаттуу үйлөрдү мыйзамсыз кошуу фактысы аныкталды. Ошол эле учурда алдын ала иликтөөгө ылайык аталган коммерциялык объектилерден түшкөн каражаттарды ЧЭБтин жетекчилиги жана айрым кызматкерлери өздөрүнө алып турушкан. Натыйжада Ош ЧЭБтин жетекчилиги тарабынан уюштурулган мыйзамсыздык мамлекетке ири өлчөмдө зыян алып келген.